Таңшола көрсөтүүсү түз эфирдебиз. Бүгүнкү темабыз үй бүлөлүк каада салттар. Чындыгында эле улут өзүнүн каада салты, руханий маданий байлыктары менен улут болуп саналат эмеспи? Мына үй бүлөлүк өзүнүн каада салттары менен кененирээк тааныштырып берем деп келип калган Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Анара Назаркулова бүгүн биздин коногубуз. Кош келиңиз. Мантаңыз менен. Маанайыңыз жакшыбы? Рахмат, жакшы, абдан жакшы. Өзгөчө НТС чакырганда мен абдан көңүлүм менен келем, жан дилим менен. Биз дагы сизди абдан күттүк. Сиз негизи эле үй бүлөңүз чыгармачыл үй бүлө десек болот. Чыгармачыл үй бүлөдө кандайдыр бир сиздер ар дайым практика жүзүнө колдонуп келген каада салттар, мисалы салтка айланып калган кандайдыр бир көнүмүш адаттар бар болсо керек. Мисалы чыгармачыл адамдардын үй бүлөсүндө таң кандай башталат сиздин үй бүлөңүздө? Биринчиден мен бүтүндөй кыргызстандыктарды менен учурашып кетким келет. Өзгөчө ушу Кудайдын улуу күнү, орозо күнү, орозо кармагандардын бүт орозосу кабыл болсун. Ошону менен бүтүндөй кыргызстандыктарга ынтымак, бүт ден соолук, ошол бүт чоң Кыргызстан эл ичиндеги ар бир үй бүлөгө кааларым ынтымак, ден соолук, кандайдыр бир бакубат жашоо. Ошон үчүн баардыгына каалаганым ошол. Эми ошончолук ушул Сиз орозо кармап атасызбы? Жок, кармаган жокмун. Бирок ошо кармагандардын орозосу кабыл болсун деп каалар элем, каалап кетер элем. Анан кийин эми азыркы берген сурооңор аябай жакшы да. Биз кандайдыр бир мындай бир эме кылып албайбыз да, салтка айландырып албайбыз. Биз чыгармачыл адамдарбыз, биздики момундай башталыш керек, же тигиндей болуш керек деп. Кадимки эле жашоо, кадимки эле адамзаттай эле жашоо, таң атат, эртең менен турабыз. Бирок кандайдыр бир мен жолдошум көбүнчө иши абдан олуттуу болгон үчүн, же болбосо командировкаларга көп кетет, азыр анын үстүнө өтө жоопкерчиликтүү кызматта. Анан ошого көңүл бурам да, ошонтип жүрүп кээде өзүмдү деле унутуп калам да. Анан акыркы күндөрү тиги роль алганда эле кантип жетишем деген ой келе берет да. Бирок жетишип атабыз. Эртең менен кадимкидей турабыз. Анын үстүнө эң кичинекей уулубуз да консерваторияда окуйт. Тиги музыкант, ага дагы көңүл буруш керек, музыканттарга да көңүл буруш керек. Кызыбыз дагы актриса. Сиздердин жолуңуздар жолдогон турбайбы? Ал эми азырынча декретте турат үйдө. Учур театрынын актрисасы. Анан бирок биз мындай чогулганда каалайбызбы, каалабайбызбы, баары бир эле тиги театрда кандай спектакль коюлду, бул театрда кандай жетишкендиктер бар деген ушундай сөздөр кетет да. Анан эле кадимкидей эле баягы эле үй бүлөлүк эле турмуш, күнүмдүк жашоо, эртең менен туруп, тамак аш, Көрүп элек, ошол. Анан бир кезекте кайра эсиңе келесиң. Жок, моореке, мен жолдошумду узатам, андан кийин өзүм театрга барам. Иш болсо иштейм, репетиция, иш болбосо кайра келип, ошо үйүмдөгү өзүмдүн адамдарыма кам көрөм, кадимкидей. Ошондой жашоо. Сиз өзүңүз биринчи ирет келин болуп барган кез эсиңизде болсо керек, Мисалы, келин болуп барганда кайненеңизди, кайнатаңыз, кайын журт, деги эле кайын сиңдиңизди кантип тергечелеңиз? Анткени биздин элибизде негизи улууларды тергеп келген салт бар эмеспи? Ошол тууралуу айтып берсеңиз. Мен келгенде сөзсүз ата, апа дедим. Бирок мен келгенде ата жок экен. Апа бар экен. Мен апаны тез эле апа деп эле өзүмдүн энемдей көрүп эле тез эле бири-бирибиз менен өтө жакын болуп ымалашып кеттик. Анан кайын сиңдилерим бар. Кайын сиңдилерим барын кыз деп тергечимин. Анан эң кичинекей эле, эң кичүүсүн аны айта албай койдум кыз деп. Ал эмнегедир кичинекей көрүнүп, мен аны
Роза деп эле атынан айтып алдым. Кичинекей инисин дагы анан тиги актан арым кубаттагы эме да иниси. Анан аны тергей албадым, ал баягы чыгармачылык адам катары биз өзүбүздүн коллегабыз деп мен аны айткам, актан деп эле актан деп аябай сүймөнчүктүү кылып эле ошо атынан айтып калдым. Бирок кыздарды тергедим. Ал эми ошол урууда салт бар экен. Абдан бизден улуу апалар, жеңелер чем эле катуу кармашат экен да салтты. Жуулук салынып кайсы жерге келин болуп бардыңыз? Шалтада, Киров совхозу деп койчу, мурда азыр Күнтүү деп коет, Шалта, Сокулук районунда. Анан тигил апалар айтат да, тигини тергеш керек, момундай деп айтыш керек. Сөзсүз бүт улуу кишилерди акедедим. Анан баягы кээде баарын акедегенде кимиси анан ат коюп алам өзүм. Тигиндей аке, мындай аке, мисалы үчүн өзүлөрүнүн профессиясына жараша пошточу аке, же дагы уйчу аке, ушундайлар кызык болуп турат да. Ушундайлар ушинтип айтып алам да өзүм. Ал эми өзүңүз келиндериңизге кандай када салтка бекем аялзаттын катарын толуктайсызбы? Жок, антпейм, ачык эле, ачык сөз. Мен түшүнүктүү. Мен ал түгүл ага момундай өзүмдүн эмемде дагы артпайм да. Демек заман тапкай денесиз, Мен өзүмдүн оюмду дагы артпайм. Келин өзүн бирок сезип турам, орду менен баары жакшы. Анан тигиндей мындай деп гана айтам. Эч бир ага катуу айтпайм. Дагы келинди болом, эң кичикейим, анда деле ойлойм, ушундай эле. Ал да жыргайт турбайбы демек. Азыр бизден көрүп аткан көптөгөн миңдеген турмушка чыга элек же болбосо турмушка аттанган айрым келиндер, менин кайнанам ушундай болсо деп бир кыялга чөмүлүп кеткен маалы болсо керек. Сиз негизи кыз берип, келин алган маалда каада салтты кандай бардыгына маани берип, бардык каада салт менен жасадыңыздарбы? Сиздин оюңуз кандай ошол тууралуу? Өтө момундай айтып атпайм, басым кылып, тырышып, момундай болуш керек, тигиндей кылыш керек, баланы чыгап келиш керек, төлөнчө бериш керек деп өтө басым кылганым жок. Кандай турмуштун нугу менен кетип атса, мен ошо менен гана болдум да. Өзүмдү да кыйнаганым жок, балдарымды да кыйнаганым жок. Кудагыйларымды да кыйнаган жокмун. Могу рекиндей деп өтө бир салттын эмесине коюп, ошону пайдаланып, өтө басым жасаганым жок. Сиздин келиндериңиз жоолук салынып жүрөбү? Салынат кээде. Сиздин алдыңызда? Кээде могу айлапага барып калган. Жок, менин алдымда мен эметпейм, калп айтпайм. Өтө маани бербейм ага. Кандай каалагандай жүрө берсин дейм. Мындай айлапага барганда өзү эле билип эле салынып алат. Эң сонун. Сиз дагы чыгармачыл адамдар баш кошуп турсуздар. Негизи Акылбек Абдыкалыков, мисалы, сиз чыгармачыл адамдарсыздар, экөөңүздөр тең, анан кыйын болбойбу? Эки адам тең баягы бир тармакта иштеген. Анан ошол эле учурда үй бүлөңүздөр урпактан урпакка, баягы кыргызда урпактан урпакка уланып келе жаткан каада салттар көп эмеспи? Ошолордун кайсынысын тутунасыздар? Эми кыйынчылыктар болот. Анткеничи баары бир аял киши үйдө кандайдыр билесиңер да өзүңөр түйшүк көбүрөөк болот. Анан кээде кыйынчылыктар көп болот. Бирок Акылбек агайыңар мага көп жардам берет. Өтө момундай эме кылбайт да. Мени кыспайт, же болбосо эме өзү керек болобу, өзү жасап алып кете берет да, ушундай киши да. Өтө деле анан кыйынчылыктар болду. Анткени кыйынчылыктар биз күндө иштеп жүргөндө Акылбек режиссер болчу да. Режиссер болуп, анан дайыма спектакль койгондо чоң каармандарды мага берет. Анан ошол кездерде иштеп аткан кезде үй бүлөлүк экенибизди унутуп калып, баягы мен актриса катары, ал режиссер катары ушундай бир эмелер болду ортодо. Акыры анан баягы түшүнөсүң да. Аябай кандай ийгиликтүү чыгып калса, мисалы үчүн жасап аткан чыгарма эчтеке билинбей кетет да. Аягында иш убагында, жашоонун тирилгенде баардыгында кыйынчылыктар болот. Акырында ийгиликтүү өтүп кетсе, ошончолук кыйналганың дагы бир эмече да көрүнбөй калат экен көз ирмемдей. Туура айтасыз.
сизге ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Таң эрте келип абдан кызыктуу маек куруп бердиңиз. Билишибизче, сиздин бүгүнкү графигиңиз дагы абдан жыш, анткени кечээ күнү байланышканда убактысы менен бүтөбү деп абдан сурап калдыңыз эле. Рахмат сизге. Буюрса дагы көптөгөн эфирлерде жолугушабыз деген ишеничибиз чоң. Андан тышкары Толгонай, өңдүү Жерене, меники. Жерене ушундай спектакльдерде башкы каармандын образын жаратып жүрө бериңиз. Биз сиз менен сыймыктанабыз, сизди жакшы көрөбүз. Ушул жерден дагы пайдаланып айтып өтөйүн. Актан Арымкубат биздин белгилүү, кыргыз элинин белгилүү сүйүктүү режиссеру, сценаристи, продюсери, жеңеси дейли. Ушинтип айтып өтөлү, сөзсүз түрдө. Сиздин келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Негизи биз бүгүнкү темабыз үй бүлүк каада салттар боюнча болчу. Ошон үчүн сизге улам салттар боюнча суроо бератканыбызда жөн ошол. Анан ушул салтка, ушул эмеге темага өтө байланыштуу жана мен тартылып келген кинодо Сүт ак. Сүт акта мына ошондо ошол менин каарманым ошол үй бүлөнүн салтын абдан коргошундай, уюткудай гана кармап турду да. Каардуу кайнененин образын жараткансыз. Унчукпай, катуу айтпай, ошол каарманымды жакшы көрөм мен. Бирок өзүм андай эмес. Анти Анаркүл эжени эгерде көрөм десеңиз, анда Сүт ак тасмасынан көрсөңүз болот. Бүгүн бизде конокто Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Анаркүл Назаркулова болду. Программабыз улана берет.